Ар bir karış yer, mına menin jerim. Senin jerin. Al jer elibizдің jeri. Bular bu Sadir Japarov nege kelip ketти bilbeyim. Bular da mışık oyunun başlaptır çıçkan tutkanlar. Esi Tianjanzı degen jaran. Жетим тоонун 1% эмес 1 тал куму берилбейт. Кыргызстан Кытай алдындагы карызынан акчалай эмес, кендин сырьосу менен кутула аларын айткан. Өзбекстанга башка участоктон жер берип, суунун алдында жаткан жерди алып бергиле дешет. Өзбек туугандардын башы жакшы иштейт. Өкмөткө таандык болгон компанияларга ушундай лицензияларды бере алабыз жана бердик. Кучисай 2-ни бердик, Андашты бердик, Тоголокту бердик, жетим тоону берип атабыз. Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Мен сиздер менен Улан Нурманбетов. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстандын жерлери кимдерге берилип жаткан боюнча айтып бермекмин. Анда эмесе бизден алыстабаңыз. Бирок мына границада турган 1 метр жерибиз алардан 100 эсе кымбат. 1 метр жерге жылбайбыз. Бийликке келгичекте аткаминерлер популисттик сөздөр менен элди ушинтип алдап өз максаттарына жетишет. Андан кийин элге берген убадаларын унутушуп, бет тырмачылык кылышат. Келиңиздер, 1 каршы метр жер берилбейт дегени менен канча жер берилип кеткенин карап көрөлү. Мен ал жерди көрбөп, билбей туруп 100 гектарды макул деп коюпмун деп. Bir sotikdagi jер bергенге биз каршыбыз, ынтымак эли. Мына Садырды, Тачиевди кетсин деп келген жокпуз. Ушул ынтымак айыл тургундары жалпы эле кыргызстандыктар суранып аткан нерсебиз мына интернет тармагынан көрөсүздөрбү? Ушул өзүбүздүн жер өзүбүздө калсын, ынтымак айылында. Ошол эле кезде Орусияда мекендештер Кемпироват берилишине каршы экенин билдиришкен. Бирок Ташиев Узгенге барып, элге жолугуп, ар кандай убадаларды берет. Мына 20 гектар жерди мен айтып көрөйүн. 20 гектар эле жерди алгыла, тосуп алганыңарды. Ушул жерден токтойлу. Буяка чыкпагыла деп, туурабы? Бул бир. Мун үчүн эми мен мун үчүн тиякка барып, алар менен сүйлөшүп, чтобы биздин общий протокол, баягы жалпы протокол бузулуп кетпеш үчүн ушуга мен аракет кылайын. А мына 20 гектардын ордуна, 20 гектарды бир жерден алабыз дагы буларданчы. Урматтуу Садыр Жапаров, Кемпироват берилбесин, эл каршы. Элге. Ошол жыйынды Садыр Нуркочаевич президенти өзү жыйынтыктап койду. Анткенге биринчиден элди алдады. Укугу жок болчу. Акыры Садыр менен Ташиев берген убадаларын унутушуп, ойлорун өзгөртүп, жообу мындай болгон. Кыйкыргычтар айтат, бүгүнкү келишимге киргизип, Өзбекстанга башка участоктон жер берип, суунун алдында жаткан жерди алып бергиле дешет. Өзбек туугандардын башы жакшы иштейт. Бул маселенин бардыгы мурдагы 2017-жылы 5-сентябрда кабыл алынган мыйзамдын тегерегинде болгон. 2017-жылы каралган мыйзамдарды Ташиев билдиргени менен СССР убагында суу сактагыч курулган кезде Өзбекстан 200 чакырымдын канал куруу милдетин алган. Бирок түрдүү себептерден улам ал аткарылбай келген. Акыры эки дос бул нерселерди билбейби? Айтор Өзбекстандын премьери мындай деп жооп берген. Ушундан улам Кыргызстан Бүргөндү массивинде 8000 гектардан 18000 гектарга чейинки жерди өздөштүрө алган эмес. Эгер биз суу сактагычтан Кыргызстандын Баткен облусуна чейин бул каналды куруп берчү болсок, көпкө түшөбүз. Бюджеттен олчойгон каражат кетет. Мындан тышкары Анжан менен Ферганадагы 20дан ашуун айылдын элин көчүрүүгө мажбур болмокпуз. Эң башкысы биз 2000 гектардан ашуун суулуу жерлерибизден айрылмакпыз, деди Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов. Бул менен дагы бүтүп калбайт. Айтор Кыргызстан Өзбекстанга утулганы аз келгенсип Ысык көлдөгү 4 пансионатты белек катар өтүп кеткенин Өзбекстандын журналисттери жазып чыгышкан. Ошол эле маалда 24 KG медиасы дагы жазып чыккан, бирок андан көп өтпөй эле 24 KG ал маалыматты өчүрүп салышты. Садыр Жапаров айтып берем, сөзүмөн кайтып берем демекчи, дагы бул маалымат калп деп чыкпастан, бул маалыматты Өзбекстандын журналисттери пансионат боюнча далил документтер менен жазып чыгышты. Бул маалыматты кыргызстандык көптөгөн журналисттер да далилдешкен.
Айласыздан 4 пансионатты кайтарган мурунку бийликти Садыр Жапаров популисттер деп айтып элге кайрылуу жасаган. 4 пансионат боюнча кеп мындай. 2016 жылы Темир Сариев премьер-министр болуп турганда мен ачыгын айтайын, популисттик кылып эле алып койгон. Архивдик кагаздарды окуп чыгып, келечегин жакшылап карап, жете өлчөп биргесиш керек эле. Кемпирова 4 пансионат менен токтоп калышкан жок да. Эки дос асман шаарын курабыз деп чырпыкты жана тору айгыр айылдардын ортосуна түшүрөрүн билдиришкен. Жер участогу жалпы аянты 4015 гектарды түзгөн. Долбоордун инвесторун Түштүк Кореялык компания болоорун айтышкан. Кабар агенттигинин директору Медер Шерматалиев асманды курууга Түштүк Кореялык компания $1 миллиард салууга даяр болгонун Facebooktагы баракчасына салды. Дагы башка мамлекеттик инвесторлор катышып жатат дегени менен алардын баары качып кетишти. Акыры адатындай эле асман шаар долбоору дагы Кытайга берип коюшту. Сат, көлдүн аппак куусун сат, пейлиңди сат, дитиң сат, сарыкка деп битиң сат, койнуңдагы ериң сат. Бирок андан көп өтпөй эле Садыр оонго барып экологиялык жана экономикалык акча сурап барганда кеминдеги 700 гектар жөнүндө да айткан. Биз быйыл Ысык көлдүн жээгинде заманбап жана инновациялык асман жашыл шаарын курууну баштадык. Келерки жылы Кемин жашыл шаарын куруп баштайбыз. А бирок 396 гектар жерди алтын казууга кытайлык компанияларга бергенин айткан эмес. Биз бул маалыматты кимге жана качан берилгенин текшерип көрдүк. Министр юстициядан текшергенде чын эле Осо Кемин Ресурс Групп алгачкы каттоо датасы 2021 жылы, кайра каттоо буйрутма күнү 2023 жылы экен. Эси Тяньцзянчжы деген жаран. Юридикалык жактын ишинин негизги түрү жөнүндө маалымат баалуу кендерди казуу, алуу жана байытуу, асыл металлдар көргөзүлгөн. Уюштуруучулардын жалпы саны 1 деп көргөзүлгөн. Негиздөөчүсү ЖЧК Өнөрчай компаниясы Ички Монголия инши болуп чыкты. Ошентип 700 гектарга Кемин Сити курулат деген. Бирок аны дагы көрөр жатарбыз. Кимге карматып жиберерин? Же алтын кенинде 396 гектардай кытайлыктарга өткөрүп жибереби? Кемпирова Ысык көл Кемин менен токтоп да калышкан жок да. Бишкектен дагы жерлерди кытайларга гектарлап бере баштады. Автовокзал, ипподром жана Чүй облусунун Аламедин районунда Евразия соода логистикалык комплексин курабыз деп кытайлыктарга берилерин айтышкан. Акылбек Жапаров 700 гектар жерге жайгашкан шаарда 30 000 соода орunu түзүлүп, аны курууга $4 миллиард 200 миллион каражат сарпталарын айтты. Булак Азаттык. Бирок азыркы бийликке ишенсең, бүгүн айтканы башка, эртең кылган иши дал келбейт. Ошол эле жылдын ноябрь айында ойлорун өзгөртүшүп, Манас соода логистикалык шаары деп чыгышты. Министрлер кабинети 23 жылы 8 декабрда Кыргыз-Кытай инвестициялык холдинги компаниясы менен Евразия соода логистикалык комплексин куруу боюнча инвестициялык келишим түзгөн. Анын тексти эч жерде жарыяланган эмес. 30 августта ал келишимге өзгөртүүлөр киргизилген. Анда долбоордун аталышы Манас соода логистикалык шаары деп өзгөртүлүп, компанияга Аламедин районунун Ленин айылынан 456 гектар жер тилкесин 49 жылга убактылуу колдонууга берүү каралган. Булак Азаттык. Дагы Садыр Жапаровдун айта берем, сөзүмөн кайта берем деген нарындагы жетим тоо боюнча эскерте кетейин. Эмне дегенин? Эртеңки күнү жетим тоонун тагдыры кумтөрдүн тагдырындай болуп калбайбы? Жана өзүбүз ошону иштетсек болобу? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Жетим тоонун 1% эмес, 1 тал куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Деп президент болгондон кийин Садыр оюн 180 градуска өзгөртүп Кытайга бериш керек деп чыккан. Бийликке келген Садыр Жапаров Кыргызстан Кытай алдындагы карызынан акчалай эмес, кендин сырьёсу менен кутула аларын айткан. Башкача айтканда, ал жерде казып алынган руданы коңшу мамлекетке берүү. Четинен эле казып эле сырьёсун ошол эл аралык дүйнөлүк баа менен сатсаң эле, ошондо 1 жылда биздин эсеп боюнча 1 жылда $1 миллиардка жакын долларынан кутулуп койсок болот. Жөн гана сырьёсун берсек эле. Жакында интернетке маалымат чыккан. Баткенде кытайлык жарандар дагы баштап жатыптыр деп видео менен эл нааразычылыгын айткан. Мана кытайлар дагы кепти Эришемис айга деп. Мантип отурат, адамдар мантип келип иче чогулуп турабыз.
Mana daha baştaptır bular. Bu Sadir Japarov nege kelip ketdi bilmem. Bular daha mışık oyunun baştaptır çıçkan tutkаны. Tarttım da nomerini. Bular da niye kılat eken endi bular kelip görüp büttü go endi bardık yok. Азыркы учурда Кыргызстандын жер, суу, тоо кендери сыртка ташылып жатат. Жада келсе мэрлер баш болуп карапайым элдин үйлөрүн түрттүрүп, өгөй балдарындай эле басынтып келүүдө. Чындыкты чыркырата айткан журналисттер, акындар, жөнөкөй адамдар камалып жатышат. Бүгүнкү бийлик 49 жылга деп жерлерди бергени менен 49 жылда ким бар, ким жок болот экенин бир гана Кудай билет. Чек аралар чечилип жатат дегени менен өз жерибизди өзүбүзгө алып элдин башын айлантууда. Келишимди элге көргөзбөй кайра Кыргызстандын жерин кошуна өлкөлөргө беришкендери бул чыккынчылык болуп калбайбы? Мен сиздер менен Улан Нурманбетов болдум. Көрүшкөнчө камалып кетпеңиз. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз. Шилтеме төмөндө. Кызык жашоо башталды, иштетели баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.